Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиз жатып жүргөн уйкуну бузчу жазыктар жана аллергия кылчу жазыктар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Ошондой эле коңурук тартканды кантип операцияга барбастан, доктурга барбастан коңурук тарткандан кантип айрылса болот. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Көпчүлүк адамдардын үйүндө мына союздан калган жазыктар дагы деле иштетилип атат. Бул жазыктар кандай экен ушул жөнүндө көрүп кетели. Бул көбүнчө пух же пат, мына паттан толтурулган жазыктар жана ошондой эле ар кандай жүн жана башка нерселер менен толтурулган жазыктар. Бул боюнча Малышеванын опасные подушки, Мирлан деп туруп опасные подушки деп жазсаңыз, менин каналымда да бар. Малышеванын ушул жазыктар жөнүндө айтып берген жөнүндө көрсөңүз болот. Кene ошол жерден кичине мисалдарды келтирип кетсем, ошол видеодон 19-кылымда Штайнер деген мына пух пат жазыктарды тартып алуу керек элден деп Россияда жазган экен. Анткени бул көпчүлүк оорулардын булагы деп жазган экен. Европада болсо азыркы учурда паттан пухтан жасалган жазыктар бүт тыюу салынган экен. Азыр жалаң синтифонго түшүптүр. Бул айтып атабыз көпчүлүк оорулардын булагы деп атабыз. Кандайча көрүп кетели. Мына пух жана паттан толтурулган жазыктардын ичинде көпчүлүк учурунда мына пылевые клещи деп коет, ушулар бар экен. Алар өзү бизге эч кандай зыян келтирбейт, алар бизди тиштебейт, эч нерсе кылбайт. Болгону алар ошол паттан чыккан нерселерди бүт жейт экен дагы, ошонун негизинде бизге зыян келтирет экен. Алар жеп туруп, анан кийин ар кандай жаман зарларды чыгарат экен. Мына капкарана сүрөттөгүдөй мына. Булар биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, буларды биз ачып эч убакта таба албайбыз. Аны биз чоң микроскоптон көргөндө гана ушунун баарын көрө алат экенбиз да. Мына караганда ушул нерселер бар экен. Анан ушул нерселер жаман нерселерди бөлүп чыгарат экен дагы. Аларга бактериялар келип, ар кандай ооруларды алып келчү бактериялар пайда болот экен. Жана ушундай заранын өзү да бизде аллергия жана башка ооруларды алып келет экен. Анан мына ушундай кычышмай, мына котур, уйкунун бузулуусу ушул себептен болот экен. Мына ушул жазыктарда жатканда ушундай себептер, ушундай биздин колубуз, бутубуз, бетибиз ушундай жаман болуп кетиши мүмкүн азыр, анан кычыша баштайт экен. Мына биздин уйкубузду ушул нерселер бузат экен. Андыктан бул жазыктарды уже тыюу салышыптыр Европада. Бизде бул жазыктар дагы деле колдонулууда. Негизи мына Малышевада айтат, ушул жазыктардан арылыңыздар деп атат. Варианттар биринчиси мына синтифон. Европанын көпчүлүгү ушул жазыктарда жатышат. Бул искусственный, бул табигый эмес, бул дайын башкача пухтарды жасалган, ошонун негизинде жасалган ушул жазыктар. Бул натуралдуу эмес, көбүнчө отуруп кетет. Пухтардагы, синтифондагы көп жатканыңызда отуруп кетет, кирип кетет да. Кирип кеткенде сиз түнү ойгонуп алып, кайра топтоп кайра жатасыз. Кайра жатасыз. Мен илгери ушундай жазыктарда жатчу элем, аны билем, сиздер да ушинтип жатып жүрөсүздөр. Өзүңүздөр маани берген эмес болушуңуздар мүмкүн, бирок көңүл бурсаңыздар көпчүлүк учурда кирип кетет, киргенде кайра түнү уктап аткан жериңизден туруп, топтоп алып туруп кайра жата бересиз. Бирок синтифон натуралдуу болбогондуктан мен буга аллергиям бар, мен кычышып, мен кыйналам синтифондо жата албайм да. Анын ордуна дагы бир вариант мына гречканын кабыгы, бул натуралдуу, бул химия эмес, андыктан аллергия кылбайт. Натуралдуу болгону менен бирок ошол эле учурда пылевой клещтер жок. Андыктан эч кандай кычышуу, аллергия жана башка нерсе жок. Ошол эле учурда бул отуруп кетпейт, формасын сактайт. Андыктан ден соолукка көптөгөн пайда жактары бар. Азыр буну көрүп кетебиз. Мына фабриктин жазыгы мына айтып атабыз, гречканын кабыгынан толтурулган. Гречканын кабыгы мына домпок болот да, ич жагы чукур болот. Ошол дөмпөк болуп туруп, ич жагы чукур болгондуктан аба ичинде жакшы циркуляция болуп, жакшы эки жакка жүрүп турат. Андыктан бизде башыбыз тердебейт экен, прическа бузулбайт экен. Мына бизде жакшы тааныштарыбыздын бири ушу жазык жөнүндө айтып калган бизге, аябай сонун экен, жатып көргөндөн кийин. Мага жакты, ал дайым кара прическада жүрөт. Мен прическа мурун бузулуп калчу эле, анан башымда жана тердеп кетчү эле дагы, чачым бир жагы көтөрүлүп, бир жагы жалпайып калып, ушинтип бузулчу эле. Эртең менен күндө прическа жасаш керек болот эле. Азыр болсо жыргап калдым, прическам бузулбайт, башым тердебейт, уйкум жакшы болуп калды деп мактайт эле. Ошонун негизинде көптөгөн адамдар дагы, аялдар колдонуп көрүп, алар дагы дал ушул сөздөрдү бизге көп жылдан бери айтып келишет. Эмнеге мына формасын сактап кирип кетпей атат. Мына сүрөттө өзүңүз көрүп атасыз, мына кирип кетпейт экен. Башында жатканда бирок катуу болуп, бир аз катуу болуп, жесткий болгондой болот. Кичине көнгүчө. Бир 5-6 күн жатып турсаңыз, анан көнүп каласыз. Анан 1 жума 2 жума жаткандан кийин берки жастыкка жатсаңыз кызыктай боло бересиз. Эмнеге кирип кеткенин байкайсыз, көбүрөөк байкайсыз. Буга чейин сиз жатып жүрүп, ошо көнүп калган болосуз, а бул жерде мына өтө катуу байкай баштайсыз. Ошол эле учурда ден соолук аябай пайда болот экен. Мына көпчүлүк учурда биз кадимки жазыкка жатканда мына биздин мойнубуз, омурткаларыбыз кыйшык болуп, кыйшайып, кысылып калат экен. Ошол себептен коңурук тартуу пайда болот экен. Фабриктин жазыгында болсо мына биздин башыбыз түз болот экен. Анткени бул гречканын кабыгынан жасалган жазык биздин башыбыздын, денебиздин формасын өзүнө алат экен да, ошол формада кармап берет экен. Кирип кетпейт экен, ошол учурда катуу болуп тура бербейт экен. Мисалы үчүн жазыкты алып салып жатсаңыз, анда матрас катуу болуп тура берет, биздин башыбыздын формасын албайт. Ал зыян. Коңурук тартуу жок болот. Мына коңуруктун өз түрлөрү болот. Мына позиционный коңурук деген бул мисалы үчүн сиз же шериңиз коңурук тартчу болсо, эгерде сиз аны ударып койсоңуз же көмкөрүсүнө жатсаңыз, же кыйшайып жаткырып койсоңуз, коңурук тарткан жок болсо, анда бул позициялык коңурук деп коет да, позиционный храп деп коет. Ошондой храп болсо, ушул жазык ошол коңурук тартканды жок кылат экен. Бул боюнча мына окуялардын бири бизде бир же иштейт эле, ал жаңы жазык чыкканда күйөө ошондо бизге айтып берген. Мен күйөөм экөөбүз эки башка жатабыз. Анан ал дайым эшик ачылып калса,
балдарыбыз бардыгыбыз уктай албай кыйналып, кимдир бирөө сөзсүз туруп эшикти жаап анан кайра жазыш керек болот эле, жакшы укташ үчүн. Ушунчалык катуу коңур тартат экен да. Анан жаңы жазып чыкканда ошону сүйүнүп үйүнө апарып жолдошуна сунуш кылды. Биринчи ай биз натыйжа көрбөдүк, анан сууп калдык бул жаздык. Чынбы чын эмес экен. Бирок негизинен баары бир жакшы экен жаздык, уйкусу жакшы болуп калды. Мурункудан жакшы уктап калдым, сергек туруп калдым деп айтып атты деп бизге ушундай айтып атты да. Анан арадан убакыт өтүп 1,5 айда коңур тарткан жок болду. Аябай сүйүнүп бир күндө айтып келди бизге. Сон экен жаздык, мына наконец-то жок болду. Наконец-то биз бирге жата баштадык. Мына рахмат ушу жаздыкка, Фабилке ушу жаздыгына рахмат деп ушинтип сүйүнүп келген да. Мына канчалаган үй бүлөлөрдү бул жаздык сактап калышы мүмкүн эгерде позициялык коңурук болсо. Операция жасатып докторго барып отурбай. Анан уйку жакшы болот. Бул боюнча да бир окуя, мисалы үчүн бизде старший мейирман эже Сайрагүл деген эже бар эле, ал өзүнүн тагасына ар кимге сунуш кылып, өзү ортопедиялык жактан пайдалуу экен деп, медицина жактан да түшүндүрүп берип анан сунуш кылат, тагасы ишенип алат. Ал дайым маршрут айдап, белдери, желкелери талып калат экен, мойнулары ооруп калат экен да кечке. Отуруп иш кылган үчүн бир позицияда отура берген үчүн кечке. Анан ошол жастыкты коюп, желкелерине коюп, мойнуна коюп жатчу болду. Кийин мактай баштаптыр, сонун. Кийин мен эртең менен кадимкидей серек туруп калдым, уйкум жакшы болуп калды. Мурун уйкум канбайгандай болот эле, жакшыганып калды. Анан түш деген менде жок эле, түш да көрүп калдым. Сон жаздык экен деп мактап, аялына да алып кетти да. Мына демек мындан кийин биз көптөгөн окуяларды уктук, көптөгөн пикирлерди уктук. Андыктан анын баарын мен азыр айтып бергени убактым болбойт. Кыскача түшүндүрүп кетейин сиздерге. Мындай окуяларды сиз дагы өзүңүз дагы ошол окуяларга күбө болосуз жана өзүңүз дагы ошондой окуяларды бизге айтып бересиз деп ишенем. Эми баасы кымбат эмес, 1300дөн 1500 сомго чейин. Кызматы 5 жыл. Биз 3 жылда деп койреле. Ар ким аргандай жатат. Бизде эми кыргыздар өзгөчө анча-мынча буюмдарды көп баалай бербейбиз. Андыктан биз 3 жыл деп коеле. Эми 3 жылга бөлүп көрөлү. 1500 биз 3 жылга бөлсөк, бул деген жылына 500 сом экен. Ал эми айына 10 айга бөлүп койсок, бул деген 50 сом экен. Орточо 45 50 сомдон тегерегенде экен бир айдагы сиздин төлөгөн акчаңыз. Ошол жаздык мына. Эми 50 сом үй бүлөнү сактап калуу үчүн бул жалка эмеспи? 1500 сом жалка эмеспи? Коңуруктан айрылып, уйкуңуз жакшы болуп, ишиңизге көңүлдүү, жакшы маанай менен барганыңызга бул жалка эмеспи? Ошондой эле көрүңүз. Операциянын кереги жок, доктурга каттоонун кереги жок. Бул дагы көп жагынан ыңгайлуу экен, Өз ден соолугуңуз үчүн аллергия жана башка кычышкандар болуп атса, башыңыз кирип кетип атса, уйкуңуз жакшы болбой атса, балким ошол учурда деле 50 сом айына жалка эмеспи? Ушул уйкуңузду жакшыртып, денеңиз, бетиңиз жакшы ден соолук абалда жүрүш үчүн. Сергек туруп, жакшы маанайда жүрүш үчүн 50 сом мен ойлойм жалка эмес. Андыктан мына алам десеңиз, сиз мына алуу үчүн сизге ушул видеону жөнөткөн адамга кайрылыңыз. Биринчи вариант, же болбосо YouTube'да интернеттен көрүп аткан болсоңуз анда сиз ошол YouTube'да видеонун астында WhatsApp номер бар. Ошого кайрылып, ошол адам аркылуу алсаңыз болот.